Ош облусундагы Аяз атага кат жолдогон 170 бала бүгүн өздөрүнүн белектерин алышты. Облустун бардык аймактарынан келген мектеп окуучулары тилектерин, каалоолорун билдирип кат жолдошкон. Алардын тилектери орундалып, мектеп окуучулары Балаты майрамына келишти. Балдар үчүн сахналаштырылган оюн зоок көрсөтүлүп, Аяз атанын балдарга болгон куттуктоосу айтылды. Аяз ата мектеп окуучуларын жакшы окуп, ата-энесине күйүмдүү болгон жана келечекте жакшы кесиптин ээси болуу үчүн азыртан даярдык көрүү керек экендигин айтты. Жаш досторуна белектерди тапшырды. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты белектерди балдарга даярдап беришип, майрам уюштурушту. Аяз атага кат жазган 14 үй бүлөнүн балдарына жылуу кийимдерди, үй тиричилик буюмдарын, телефон, планшет жана алардын окуусу үчүн керек болгон буюмдарды белекке беришти. Алардын арасында кечээ президентке кат жазып, бирок кечигип калган Барикан Ыдырыс кызы да бар. Социалдык тармактарда анын кайрылуусу чыккандан кийин өзгөчө кыз Бариканга телефон белек беришти. Кече мен жаңы жылдын алдында телефон сураганым. Бүгүн ошол кыялыма орундалып, телефон ала турган болуп, аябай сүйүнүп турганмын. Ал телефонду сабактарыма, сөз тармактарыма иштетип турганмын телефонда. Мына силер адептүү, билимдүү, акылдуу балдар, кыздардан болгула. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн биринчи кезекте ата-энени угуш керек. Браво! Андан кийин ага эжекелерди угуш керек, жакшы окуш керек, китеп көп окуш керек. Ошондуктан кирип келе жаткан жаңы жыл бардыгыбызга ийгиликтин, жакшылыктын жылдары болсун.